Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 1-класстары үчүн кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз элинин улуттук оюндары. Сабактын максаты: бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө кыргыз элинин улуттук оюндары менен таанышасыңар. Андан сырткары балдар оюндарын, аларды ойноо шарттарын билесиңер. Эне тилиңерде так сүйлөөгө жана сабаттуу жазууга үйрөнөсүңөр. Кыргыз элинде көптөгөн улуттук оюндар бар. Улуттук оюндар ат оюндары, акыл оюндары, балдар оюндары деген сыяктуу түрлөргө бөлүнүп кетет. Улуттук оюндарды балдар, чоң адамдар да ойной алышат. Кыргыздын улуттук оюндары абдан көңүлдүү. Кыргыз элинин улуттук оюндарына төмөнкүлөр кирет: селкинчек, тогуз коргоол, кыз куумай, ат чабыш, балбан күрөш, көк бөрү жана аркан тартмай. Кыргыз элинде балдарга арналган оюндар абдан көп. Биз азыр алардын айрымдарына токтолуп өтөлү. Жашынмак оюндун шарты: бала же кыз үн чыгарып 30-40ка чейин санайт. Санап жаткан учурда оюнчулар жашырынып бүтүшү керек. Санап бүткөндөн кийин чекесинен издеп тапкан балдардын атын катуу кыйкырып айтат. Оюнчулар бүт кармалып бүткөндөн кийин биринчи кармалган бала санайт жана башкаларды издеп баштайт. Кийинки оюнубуз 5 таш оюну. Оюндун шарты: бирөө колундагы ташты жерге чачат. Арасынан бир ташты алып жогору ыргытат. Ал келгенче жерден дагы бир таш алып ыргыткан ташты тосуп алат. Оюн ушундай шартта улана берет. Жоолук таштамай оюну. Оюнда колдонулуучу негизги каражат бул жоолук. Балдар тегерек болуп отурушат. Алардын ичинен бирөө жетекчи болот. Жоолукту ороп алып, тегеренте айланып чуркайт. Бирөөнүн артына байкатпай таштап коет. А жоолук алган адам жетекчини кубалайт. Ошентип оюн өз нугунда улана берет. Кийинки оюнубуз ак терек, көк терек оюну. Балдар 2 топко бөлүнөт. Ак терек, көк терек, бизден сизге ким керек дешет. Экинчи тарап баланын же кыздын атын атайт. Аты аталган бала жүгүрүп келип, кармашып тургандарды үзүп кетсе, бир баланы тобуна алып кетет. Эгер үзө албай калса, ошол жакта калат. Оюндун шарты боюнча кайсы тарап көп болсо, ошол жак уткан болот. Алтын шакек оюну. Оюнчулар эки алаканын бириктирип, колун тизесине коюп отурушат. Баштаган киши шакек салгандай түр көрсөтүп, отургандарды кыдырып чыгат да алтын шакек учуп чык деп кыйкырат. Шакекти алган бала тез ыргып турушу керек. Эгер жанындагылар кармап калса, ал бала утулган болот. Башкача айтканда, ордунда калат. Эми балдар бүгүнкү темага байланыштуу тапшырмаларды аткарууга өтөлү. Биринчи тапшырма: дептериңерди алып чыгып, берилген сөздөрдү толуктап жазгыла. Башкача айтканда, көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздү койгула. Кийинки тапшырмада ырды жаттагыла. Ак терек, көк терек, бизден сизге ким керек? Дайым сылык тартиптүү, келсин бизге Керимбек. Мына ушул ырды жаттайсыңар. Демек балдар, бүгүнкү сабакта кыргыз элинин улуттук оюндары жөнүндө биле алдыңар. Улуттук оюндар спорттун бир түрү. Ойноп эле тим болбостон, улуттук оюндар аркылуу силер шамдагайлыкка, ылдам ой жүгүртүүгө, тапкычтыкка үйрөнөт экенсиңер. Үйгө тапшырма:
өзүңөргө жаккан бир улуттук оюн жөнүндө айтып бергиле. Ушуну менен кыргыз тили сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.